Çegibиз урабасын, давасыз, дарт баспасын. Өнөр билимибиз өсөр болсун, кырманыбыз эгинге толсун. Молчулук болсун, токчулук болсун. Өтө мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Мына куттуу Рамазан айыбыздын бир топ күнү дагы мынтип өтүп кетип атат. Жакшы күндөр тез өтөт деген макалга ылайык Кудай Таалам ушул жакшы күндөрүбүздө берекелүү болсун демекчибиз. Бүгүнкү берекелүү Рамазан берүүбүздө сиздер менен Кудай кааласа бүгүн дагы коногубуз бар. Бүгүнкү коногубуз менен сиздер тааныштырып кете турган болсом, Бишкек шаардык мусулмандар казысы Шакир Ажы Маматов каздамылабыз келип отурат. Ассаламу алейкум. Каздамылам, кош келипсиз. Биздин чакырыбызга жооп берип келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Иншалла ушул куттуу Рамазан айында коомчулугубузга дагы жакшы бир маалыматтарды беребиз деген үмүт тилекте бүгүн сиздин менен маектешкенге келип отурабыз. Эң башында эле биринчи суроомду ушул эмеден баштасак, ушул Бишкек шаарындагы мечиттердин жалпы бир маалымат менен кеп үчүн баштап берсеңиз каздамылам. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Birinciden buna Kuday Taala jetkirip kutlu Ramazan üstünde turabız. Ramazan bardık. Buna Bişkek şahar turgundары, jana alыс жақындан келген Бишкек шаарынын коноктору барыңыздарга ушул ыйык Рамазан ичинде кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун, окуп жаткан ибадаттарыңыздын баарын Аллах Таала кабыл болсун демекчимин. Бул Бишкек шаарында мечиттер туурасында бардык Бишкек шаары боюнча 74 мечит бар. Анын 72-синде жума окулунат, 90 намазканабыз бар, бир университет, бир институт, 5 медресе, 5 окуу жайы бар. Бүгүнкү күндө албетте ушул Рамазан мезгилинде ошол мечиттерибиздин бардыгында толук кандуу ар биринде Хатмы Куран окулуп жаткан мезгил. Демек, бардык мечитибизге алхамдулилла бүгүнкү күндө биз өтө бир кыргыз мамлекетиндеги дин багыты ушунчалык Кудай Таала берди. Демек, Бишкек шаарынын 72-74 мечитинде хатым окулуп аткан болсо, бардыгында каарый мураттап болгон каарылар, өзүбүздүн кыргыз жигиттер, өзүбүздүн кыргызстандык мусулман карыларыбыз өздөрү бардык мечитте хатымы Куран окуп жаткан мезгили. Машалла. Азыр жаңы курулуп атканда мечиттерибиз барбы шаарда? Шаарда ооба бүтүп калган, анан документ тарабынан бир аз аксап турат, ошолор бүтсө, аларга да ачылыш берилет. Курулуп жаткан, бүтүп жаткан мечиттерибиз дагы бар. Азыр ушул айткан цифрада мечиттерибиз бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарыбыздагы жалпы мусулман бүт туугандарыбыздын мындай бир мүмкүнчүлүктөрүнө шарт түзүп берүүгө жетиштүүбү же дагы эле бир топ муктаждыктар барбы мечит маселелеринде? Албетте бул эч бир нерсе эч качан толук 100% болуп калбайт. Бул кемчилиги менен бүгүнкү күндө бирок негизинен Бишкек шаарындагы мечиттерибиздин бардыгы жанагы суракка толук кандуу жооп бере турган деңгээл, алхамдулилла. Кээ бир мечиттерде кээ бир жетишпөөчүлүктөр бар. Ал бүгүнкү күндө ал нуксанга да, кемчиликке да кирбей турган деңгээл. Эң негизгиси ошол жамаатка келгендердин даараткан дааратканалары, суулары, жылуу суулары, даараткана, ошол намаз окуган жерлердин көпчүлүк бардыгында жанагы жылуулуктар кыш мезгили болуп атпайбы? Демек, бул шарттар толук кандуу, алхамдулилла, жакшы. Бир мезгилдерде биринде да жылуулук, же болсом даараткана жок, жылуу суу жок белген болгон мезгилдер. Бирок ал күндөр артта калды. Бүгүнкү күндө алхамдулилла ошол өзүбүздөн эле жарандарыбыз спонсорлук кылып, жоомарттык кылып чыккан өзүбүздүн ата уулдарыбыз бүгүнкү күндө ошол ар бир мечитте кандай кемчилиги болгон болсо,
oşolordu öz jamaаттары менен толуктап жетишпеген жерлерин бүтүрүп жаткан мезгил. Bunun için men oşol бүгүнкү күндө Аллах Таала сыноо үчүн дүнүйө берген жигиттерибиz Аллах Таала тарабынан oşolorга берилип, bunun zeketин, bunun жана садакасын чыгарыш керек экендигин түшүнүп, бүгүнкү күндө эч бир аеосуз жакшы жана каржылап жаткан мезгил, алхамдулилlah. Allah razı olsun şonday bir tuğandarınızdan. Айтсаңыз, бұл Рамазан айында мечиттердин чындыгында өзгөчө bir ordu var da, жана өзүңүз söz кеп баштап бердиңиz, таравих намаздар болсун, таравих намаздарда хатымдар болсун. Бүгүнкү күндө ошол ороза айыбызда башка айларга салыштырмалуу мечиттерибиздеги иш аракеттер тууралуу да bir баяндап кетсеңиз. Бүгүнкү күндө бул өзгөчөлүк эле Рамазан ичинде бұл Аллах Тааланын рахмат айы, күнөөлөрдөн мағфират етіп кечире турган айы, демек тозоктордон азат кыла турган айдын ичинде бұл бир гана ошол ийгиликтерге жетиш үчүн өзүбүздүн бир тууган мусулмандар, анан мына араб туугандар тарабынан болуп жаткан ифтарлар бар. Өзгөчөлүктөрү ошону менен бул айда. Демек ооз ачыруу жанагы мечиттерибиздин көпчүлүгүндө жанагы ооз ачарлар менен өзгөчөлөнүп турат да. Демек ошол ифтарга коюлуп жаткан, берилип жаткан тамак аштардын каржылоосу дагы ошол өзүбүздүн эле журттан чыккан, элибизден чыккан уул жигиттерибиздин, кыз келиндерибиздин жоомарттыгы менен жайылып жаткан дастаркондор бүгүн. Демек бир өзгөчөлүгү ошол. Анан Рамазан ичинде мына окулуп жаткан 30 күн окулуна турган таравих намазынын өзгөчөлүктөрү менен мечиттин зинаты эмнеде, мечиттин сулуулугу жамаатта. Рамазанын ичинде ушунчалык бир Байтулла, Алла Тааланын үйү зинатка бөлөнүп тургандыгы, ушул улуу кичүү дебестен, жакшы жаман дебестен баары бирдей келип ошол таравих намазда Кудай Таалага кулчулук кылып турушу. Ифтарларда карасаңыз тизилип отуруп алып баардыгы ифтар кылып аткандыгы мынандай бир өзгөчө айда бул Кудай Тааланын рахматы түшкөн, берекеси түшкөн, ынтымак, ырышкерчилик болгон ушундай бир сонун көрүнүштөрдө алхамдулилlah Рамазан ичинде ушундай Байтулла, мечиттер бир кооздукка өзүнчө бөлөнгөн ай. Алхамдулилlah. Аллага шүгүрлөр болсун. Демек ушунчалык жакшылыктарда сөз түрдө чоң бир жоопкерчиликтер да бар да. Демек ошол мечиттеги имамдарыбызга, имамдын жардамчыларына дагы бул ороз айында чоң бир жоопкерчиликтер жүктөлөт экен да, каздамынан. Бул имамдар, жамаат миңдеген адам. Бул имам деген башчысы бир гана болот бир мечитте. Ошол жанындагы жана жардамчысы, сопулары менен биргеликте Рамазан ичинде толук эле түйүшүк бул. Ошол көпчүлүктү көңүлүн оорутпастан, ошолорго кылган, күнү түнү кылган кызмат бул өзгөчөлүк бул. Себеби кээ-бир бүгүнкү күндө бардык имамдарыбыз жакшы. Ошол кызматты толук аткарууга аракет кылып атат. Эми кээ-бир бир кемчиликтер кетиши мүмкүн. Себеби дегенде адам баласыбыз биз. Бирөөсүнө жакса, бирөөсүнө жакпай калышы мүмкүн. Имамдарыбыз ага карабайт. Ага карабастан, талыкпастан бардыгына бирдей ошол кызмат кылууда. Мен бир имамдык бир чогулуштарыңыздарда бир байкап калдым да, бүгүнкү күндө имамдарыбыздын мындай жаштары салыштырмалуу, мындай жаштар көбүрөөк бүгүнкү күндө мечиттерде имам болгондор да байкалып калды да, жаш улуу имамдарыбыздын саны бир аз азыраак эле болупчу. Демек бүгүнкү күндө ошол мечиттердеги имамдарыбыздын дагы имамга дайындоодо болсун, кандай бир маселелер каралып атасыздар? Жана ошол имам болуп дайындалгандардын дагы андан аркы иштөөсүндө дагы кандай иш аракеттериңиздер бар имамдарга? Бул имамдарды ар бир мечитке бекитүүдөгү бул дагы өтө татаал нерсе. Бүгүнкү күндө алхамдулилlah бизде мына Бишкек шаарында жетерлик кадрлар бар. Бирок мына облас райондордо көпчүлүк айыл чендерде жанагы жетишпеген жерлер дагы көп. Ошого карабастан бизде жанагы имамдын деңгээлине карап, ошол кызматына карап, анан жамааттын сурамжылоо бизге ушуну бекитип берсеңиз деген жагдайлар менен эң негизинен ошо илим билим деңгээлин, адеп ахланына карап туруп имам бекитилет. Сиз туура айттыңыз, азыр жаш имамдарыбыз көбөйүп жатат.
Бирок жаштыгына карабастан, жаш болгонуна карабастан булар илим окуп келди. Илим жана билим ээлери, каарылар бүгүнкү күндө. Мурдараак жанагы имамдарыбыз көп, бирок даараттан сурасаң, дааратын билбеген имамдарыбыз деле бар эле. Буну жашырып болбойт. Азыр андай эмес. Ар кайсыл ар бир мечитке келип кандай суроо жооп боло турган болсо, ошого татыктуу жооп бере турган деңгээлдеги имамдарыбыз менен толуктанып жатат. Булар башкы имам шайлангандан кийин анын өздөрүнүн чөйрөсүндөгү жардамчыларды имамдардын өзүнө коюп бергенбиз. Ошол деңгээлине карап туруп, алар өздөрүнө жардамчы катарында алынат. Ошол кечире жамаатка келген мусулман бир туугандардын арасынан дагы ар бир мечиттин өзүнчө бир мечитке кандай жардамдаша турган бир жамааттары да бар, Бул беш кол барабар эмес. Мен мынау бардык мечиттерге азыр мынау көп тапшырмалар болуп атат. Ошону бир эле жалгыз имам ошол өзүнүн жамааты менен ошону бүтүрүшкө жетишип атат да. Кудай буйрса. Бул жанагы жардам берүүчүлөрдү биз ойлогон инсандар эмес. Кудай Таала каалагандарга буйруйт экен да. Бул сыяктуу нерселерде башыбыздан бир топ мына борбордук мечитте болгон эле мен өзүм турган мечитте айта турган болсом, Казиятта. Быйыл мына 30 жылдан бери жанагы ремонт анчалык каралбай, терезелери бир отун сыяктуу болуп калган экен. Ошонун ичин, сыртын жаңыртууда бир эле адам көтөрүп койду. Ошол айнегин, толук кандуу айнегин, эшиктерин алмаштырганга Аллах ыраазы болсун, мен өзүм көрбөдүм, билбедим. Мен буну баса айтып өтө турган бир жакшы суроо болуп калды. Бул ошол карындашыбыз жаш кыз экен. Бирок бизге келбеди, ортомчулар аркылуу келип айтып турду. Ошол терезелерин жана эшиктерин ремонтун бүтүрүп, даараткананы да бир жанагы жаңыртып ремонт кылып коелу деп, аны айтсак, бир жигит чыгып 100 000 берем деп калганын 100 000 кармап туруңуз. Бул жетпейт. Дагы шерик чыкса, анан усталар менен сүйлөшөсүздөр деп. Ал сөз жанагы карындашыбызга жетип калган экен. Мага айттырыптыр. Каздамлага айткыла, спонсор издебей эле койсун, дааратканада өзүм бүтүрүп берем деп. Анан мен айтырып жатпайм, ошол эжекебиз, карындашыбыз мага келсинчи, 100 000 берем деген бир жигитибиз бар. Ошонун акчасын да алсын дагы, устаны да өздөрү сүйлөшүп, өздөрү бүтүрүп берсин бизге, күлүчүн, ачкычын берип. Сем жок, ал 100 000ди башка тарапка иштете берсин, мен өзүм бүтүрөм. Карасаңыз, даараткананы да бүтүрүп берди. Эң кызыктуу жери бул анча-мынча эркектердин колунан келбей турган нерсе да. Мен айттырдым, акыры бүтүрүп баарын усталар келип бүтүрүп кетип баратканда айттым, ушул терезелерди, эшиктерди ремонтту кылып берген, даараткананы толук кандуу ремонт кылып берген карындашыбызды чакырсаңыздар, же болсом ата энесинин атын айтып койсун. Мен мына жума намазда ошол ата энесине өзүнө бир бата дуга алып берейин десем, Казы Дамылага чоң рахмат айтып коюңуздар. Бирок мен ошол чыгара турган акчаны мен ниет кылганымда Кудай Таала жараткан Алла өзүгө белгилүү болду. Ошол жетишет деп ата энесинин дагы атын айтырбай койду да. Көрдүңүзбү? Бул демек чыныгы ихлас менен садаканы Аллах үчүн ушундан чоң бир сабак ала турган. Демек өзү да көрүнбөдү, ошентип ата энесинин дагы атын айтпады. Көрдүңүзбү? Бул жамаатка эч кандай тиешеси жок. Ошол жерде ремонт боло деген деп туруп, биз элан кылган мезгилде келип ошону жасап кетти. Бирөөсү $28,000 акыркы үлгүдөгү жана килем салып кетти. Бир тууганыбыз ошол угуп калып, бир ооз айттык эле, $24,000 жана мечитти тегеренте жанагы айнек заргылып тосуп берди, жылууланып, канча жылуу жай түзүлдү. Бул демек бул көпчүлүктүн ичи, бул эл өзүнчө бир кен. Ошону түз туура түшүндүрсөңүз эле Кудай Таала ал жакшылык конусуна берет. Эң негизгиси биздин ошол спонсор болгон инсандардан бир сом акчасын албадык. Устаны да өзүңүз табыңыз, устан менен акчаны да өзүңүз сүйлөшүңүздөр.
bizge бүтүрүп бериңиздер. Бүтүрүп бериңиздер деген шарт койдук. Бар өздөрү бүтүрүп берди. Allah razı olsun. Мындан айтарым мен ошол элибизге, журтубузга, жамаатыбызга Аллах разы болсун. Канчалык Аллах жолунда чыгарган сайын Кудай Таала буну гани, бай кылат. Elbette. Бериш менен адам байыт, алыш менен эмес. Демек биздин журтчулук, биздин мусулмандар ушул нерсени түшүнө баштады, алхамдулилlah. Мекеним, сага келдим. Алоолонгон отуңа күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң, ошондой сүйүш үчүн. Эх, Кыргызстан, мен сен деп келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга, келиш керек, туулуш керек, өзүңө ар бир кыргыз кыйын күндө кармаган туу колуна. Эх, Кыргызстан, мен сен деп туулдум. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктү добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Ар бир жаран туулуш керек, акыйкат кураганы, куушумпайдын өчсүн деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн, келдим сага, туулдум сен деп, баарына чыдаганы. Бул жолумда чалыгып чарчабаймын, аманатың талаага таштабаймын, сөз беремин, күн түнү кызмат кылып, ар ишимди аттиң деп баштабаймын. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы ээрчитип санаага баткандырсың, сенде билем миллион мендей жандар, а сен менде Кыргызстан, Ала Тоо, жап-жалгызсың. Негизи мечиттерибиз, бул Алланын үйү болгон мечиттерибиз, мусулмандардын бир дини муктаждыктарын канааттандыруучу жер да. Бирок ошого карабастан бир кайрымдуулук борбору сыяктуу түшүнүп алгандагы коомчулук өкүлдөр бар да, анан келип жардамы сурайт, тиги бул болот дегендейчи. Бирок ошолорго да бүгүнкү күндө сиздер жалпы бардык көп эле байкап жүрөбүз. Аларды кеттеп кубалап жибербестен мүмкүн болушунча болгон жардамыңыздар берип атпайсыздарбы? Мына Ороздодо ошондой кишилер дагы көбөйөт да, эмнегедирчи? Бул бир жылда бир келген Рамазанды баары күтөт экен да. Анан бул ойлойттор. Эгерде ушул мамлекетибиздеги баардык адамдар орозо битирин мечиттерге бергенде, анда бир өзгөчө суммалар топтолот эле да. Биз кайрадан ушул жанагы муктаж болгондорго бергиле деп айтабыз. Себеби бунун жоопкерчилиги дагы өтө татаал кыйын, өзүңүзгө белгилүү. Ошол орозо мезгили келгенден баштап кайрылуу бизге арыз түшүп баштайт. Миңдеген арыздар түшөт да. Анан баарын акырында ошол Рамазандын бүткөндөн кийин бул топтолгон акча биринчи мечиттен хатиптерге, хатиптен казиятка, казияттан муфтиятка топтолот. Демек ар бир жерде өзүнүн жанагы өлчөмүндөгү акча ар бир жерде калат. Демек ар бир мечиттин өзүнө жараша жанагы акча калат, ошол мечиттин тегерегиндегилерге жардам берилет. Казиятка шаар боюнча келет, алар дагы берилет. Анан бул орозодон тышкары жыл 12 ай үзгүлтүксүз келет да бул. Анан адат болуп калган. Бир эле адам текшерсек, бир эле адам макул Кудай буйрусун арызды 15-20 мечитке тыштаган, 5-тен 10-га чейин мечиттерге арыз тыштаган бир туугандарыбыз чыгып атат да. Булар анда кечирет, акча табуунун жолу катары көрүп алган банда. Бул кээ бир туугандарыбыз ошо акча табуудун жолу катарындагы таап алган инсандар жок эмес. Бизден билбейм, бул борбордук мечиттен кур кайткан инсан боло элек. Аз болсо дагы. Айрыкча муну гайредин орус бир туугандарыбыз, башка диндегилер келип калат. Аларды балким мусулманга караганда дагы балким жакшыраак мамиле, жакшыраак кылып туруп ошолорду
дагы кайтарабыз, аларда жок дебейбиз. Себеби мусулманга келип Байтулла Аллахтын үйүгө келгенде кубанып кетсин. Ошол жакшы ушул жерден бир ой фикирде калсын деп туруп, аларга дагы бир жакшы мамилелер менен өзгөчө кылып жөнөтөбүз. Кудайым буйрса, бул кайрымдуулук жылы 12 ай токтобойт өзү. Бирок ошого жараша Кудай Таала аз болсо дагы кур кайтарбайбыз. Негизги жардам ошол ороздон кийин орозо битирберинет. Ооба чындыгында эми Кудай Таалам көрүп турат да, баарын билип турат. Чындап эле бир муктаж кишилер болгон болсо, кандай бир кайрымдуулук кылган болсо жакшы иште, бирок жанагыдай акча табуу жолунда өтүп алган, көптүлүгүн ошону менен өткөрүп алган жарандарыбызга дагы биз катуу бир мындай эскертүү иретинде же болбосо насаат иретинде деле айтып койсок болот экен. Бул нерсе жакшылыкка алып барбайт, бул нерсе. Жакшылыкка алып барбайт. Бул бир кызык нерсе ушул Борбордук мечитте болду. Бир эжекебиз бар эле, ошол дайым жанагы кышта бооруң ооруйт. Жупкай кийинип алып туруп ошол бетондун үстүндө отурат, жазын кышын. Иманы саламат болсун дейбиз эми биз. Ошол эже бир жалгыз кызы бар экен, Америкада окуйт экен. Бул жалгыз өзү этажда каза болуп калып, ошол 2-3 айда ачылып, жыттанып кеткенден кийин ачып караса, жанагы жууркандардын ичиндеги миңдеген долларлар, 100 миңдеген сомдор, эми жанагы жегениге дагы жанагындай тартынып жүргөн эжеле да. Бул кээ бир Аллах ушундайдан сактаган болсун, өнөкөт кылып алыш жаман нерсе да. Ошол жоктой жашап жүрүп, каза болгондо өзүнө да буйрубастан миңдеген долларлар, миңдеген 100 миңдеген сомдор калды. Бул эмне деген нерсе? Адан көрүп баарына шүгүр кылып, жеп, ичип, кийинип, бул адат кылып алган нерсе. Мен да айтат элем, булдай бир күндүк, күнүмдүк нерсеге жеткен болсо кифая кылат. Бирок биротоло өмүр бою ошону өнөр кылып алган бул болбойт. 6 саның аман болгон болсо, пол жууп болсо дагы турмуш тиричилик жүргүзсө болот да. Бирок ошого карабастан жана баса белгилеп айттыңыз, ушул күнгө чейин биздин мечиттерибизге бир жардам сурап келгендер эч куру кол кайткан жок. Кудай Таалам иншалла дайым жакшылыктын жарчысы кылсын баарыбызды. Казы дамлам, сиздин тарыхыңызга дейбизби же болбосо сиз ошо 30 жашыңыздан баштап эле Ысык Көл областында мусулмандар казысы милдетин аркаладыңыз. Ошто иштедиңиз, Баткенде иштедиңиз. Мына бүгүнкү күндө бул чоң жоопкерчиликти Борбор калабыз Бишкекте иштеп атасыз да. Ошол областтарда иштеген жоопкерчилигиңиз жана бүгүнкү күндө ушул Борбор калаада иштеп атасыз. Бир айырмачылыктары тууралуу бир кеп кылсаңыз. Рахмат, бул туура. Мен Баткен областына 2 рет казы болдум. Бул Ош козголоңунда Ошто бир 3 жыл туруп калдым. Ысык Көл областына. Бул ар бир жер өзүнчө бир өзгөчө. Эми муну ар бир жерде иштеп, жора жолдо шарттырдык. Ар бир жерден перзенттүү болдук дегендей. Алхамдулилла. Бул областтарда мен казы катарында эмес, ошол элдин бир кулуну катарында иштедим десем болот. Ар бир айыл жергелерине кыдырып, мына мен бүгүн мына 50 жаштан өткөндөн кийин ошол областтарга, досторума, тааныштарга барып калсам, бир кубаныч да тосуп алаттар. Мен ошол жора жолдо шарттырдым. Колумдан келген кызматты өтөдүм. Колумдан келбегени калды. Демек, ал областтарга караганда мына Борбор шаар бул өзгөчө. Себеби дегенде илимдүүлөрдүн да, байлардын да, башкалардын да баардыгы ушул Борбордук жанагы борборубуз болгон Бишкек шаарында. Бул жер асман менен жердей айырмачылыгы бар. Себеби бул жерде жоопкерчилик катуураак. Областтарга караганда бул Борбор шаарынын казыятындагы жоопкерчилик ар тараптуу өзүнчө статусу жогору турат. Жоопкерчилик ошончолук бийик десек болот да. Ошондуктан бул буйрук тагдыр насип экен. Кудай Таалага шүгүр. Эми бүгүн ошондой болсо да бул шаарда казылык милдетти аткарууга аракет кылып жүрөбүз. Иншалла өзгөчөлүктөр бир топ, ар бир тарабынан.
Акыркы суроомду мол хатымдар болуп атпайбы мечиттерибиздечи таравих намаздар. Акыркы учурларда атайын сиздер буйрукта чыгарып атасыздар, жамаатты көп жыйнап койбогула, бир күндө бир эле парадан Куран окулсун деп. Бирок ошол учурда жамааттан дагы кээ бир адамдар болот экен, биз 10 күн ичинде бир хатын кылып берсе деген. Буларга кандай багыт берип атасыздар? Бул жанагы бул шаар боюнча ошондой буйрук жөнөттүк имамдамларга. Себеби 3 күндүк, 5 күндүк, 10 күндүк хатым кылган мезгилде көпчүлүк алданып калат да. Бул жакшы, өтө сонун нерсе. Бирок ошону менен биргеликте көпчүлүгү мен бир хатмыны бүттүм деп туруп таравихке барбай коет экен да. Бул ошол Рамазандын ичинде канчалык ошол ибадат кылган сайын бул сооп артык. Аллах Таала бул орозонун жазасын өзүм берем деп атат Аллах Таала. Орозонун ичинде ар бир кыймылдаган, ар бир окуган Кураны, ар бир окуган намазы бул эмне деген сооп, эмне деген ахиреттик кереметтер күтүп турат да. Демек ошол кээ бир туугандарыбыз 3 күндүк, 5 күндүк, 10 күндүк менен алданып, кийин окубай коет экен. Ошон үчүн ошондой үйлөрдө, ошондой кичик жерлерде окулса окулсун ал. 3 күндүктөрдө окула берсин. Бирок мечиттердеги таравих намазы күнүгө бир парадан окулсун дагы Кадыр түнү акыркы хатым бүтсүн деген өкүм чыгардык. Демек ошол Рамазанын максаты эле Рамазанын акырына чейин ибадатта бекем болсун деген максатта. Ооба. Анан ушул хатым көтүп аткан каарыларыбыз бүгүнкү күндө башка өлкөлөргө дагы жиберилип аткан тууралуу дагы айтылып атат. Ушунда бир кеп кылып кетсеңиз. Бул шүгүр кубана турган нерсе бул Кыргызстаныбызга. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызга бир гана ынтымак ишкерчилик керек. Ынтымактан башка эч бир нерсе кереги жок. Себеби дегенде ойлоңуздар, өткөн жылы дагы барып келди. Ушул Бишкек шаарынан бүткөн, Бишкек шаарында окуган, өзүбүздө бүткөн кыргыз жигиттерибиз, Кыргызстандын каарылары. Демек Саудовский Аравияга чыкырык менен барып, Машалла, машалла. Меккеде хатым Куран окуп келип атат. Мана быйыл дагы ошол эле жанагы Саудовский Аравия Мекке Мукаррамага чыкырык болуп, кайра чакырылып туруп, мана азыр Саудовский Аравияда Меккеде хатым Куран хатым кылып атат. Бул эмне деген жетишкендиктер. Бул шүгүр кылышыбыз керек азыркы акыбалыбызга. Кудай Таала шүгүр кылсаңар мен силерге көбөйтүп берем деп атпайбы? Вала ин шакартум ла азиданнакум деп. Демек биз бир гана шүгүр кылышыбыз керек. Россияда канча каарыларыбыз окуп атат. Мына кошуна Казакстанда, Казакстан мамлекеттеринде, башка өлкөлөрдө бүгүнкү күндө Кыргызстандан каарыларды өзгө мамлекеттер өздөрүнө чакырып баштады. Демек бул өтө чоң жеңиштер. Мына дүйнөлүк биринчиликти алып аткандагы өзүбүздөн чыгып атат. Демек бул бир гана шүгүр кылышыбыз керек. Бир мезгилде бир областта бир каары табышка мүмкүнчүлүк жок эле. Демек ошол биз окуп жүргөн мезгилде каары десе адам баласы көзүнө сүртө турган эле. Азыр алхамдулилла илимдүүлөр көбөйдү. Бирок мунун да бир тарабын айтып коюшум керек. Бүгүн ошол каарыларыбыз, алымдарыбыз көбөйүш менен ата эне, жоро жолдош, айыл апа күнөөкөр болуп атат. Мурда ошол бир каареге деп туруп, бир алымды, бир молдону сыйлашып ушундай жетишпей жаткан болсо, бүгүн көбөйдү дагы. Ата дагы кыйкырып аткан кээ бир аталар баласыны жанагы тилде өкүргөн бала катарына. Жок, бул каарый муратта, бул Куранды көтөргөн инсан, илимди алган инсан. Коомчулукта жанагы бир харфти билбегендер, жанагы ошол каарыларды, молдолорду жанагындай артынан сүйлөп аткандар бар. Бул күнөөкөрчүлүк алып барат коомчулукта. Муну абайлаш керек. Буга шүгүр кылышыбыз керек. Кана эми жетишкендик ошол каарыларыбыз, алымдарыбыз көбөйүп бир гана ошол мечитте иштеш эмес, араба тачки тарткандан каары болсун. Адылдык болот бул жерде. Такси айдагандарыбыз каарылар, алымдар болсун. Мамлекетте иштегендерибиз каары, алымдар болсун. Бир гана жакшылыгы бар. Адал менен арамды, күнөө менен соопту ажырата билген жерде Аллахтын акыйкаты түшөт. Сөзсүз. Ошондуктан бул каарыларыбыз бүгүн ошол өзгө мамлекеттерде бул бактылуулук биздин Бишкек шаарынан, кыргыз мамлекетибизден
ошо Саудовский Аравия, Россия, Казакстан ошондой өлкөлөрдө бүгүн толук кандуу хатымда окуп аткан жигиттерибиз бар. Аллага шүгүрлөр болсун. Мына 3 айдын 4 айдын убакыты болуп калды. YouTube каналында Кыргызстандан 24 саат түнүгүнө Куран окулуу жакшы берүүсү башталбадыбы? Анан кээ бир маалыматтарды карап көрө турган болсок, Аллага шүгүрлөр болсун. Бунун башында албетте сиз идея көтөрүп чыккан экенсиз. Жана идея көтөрүлө калбастан өзүңүз аракет кылып, ушул тууралуу бир сөзүнүн акырын түшүнүп бир жыйынтыктап берсеңиз. Рахмат, буну албетте биз телерадиодон айтпадык. Кудай Таала риядан, сумадан өзү сактаган болсун. Bunun kalыс Allah üçün, ahiretimiz, bu жашоо üçün, mamleketimiz üçün жасадык. Bizde жана эле айтып өткөндөй карыларыбыз, илимдүүлөрүбүз көбөйдү. Аларга bir тарабынан жумуш, экинчи тарабынан зикир чалса кандай пайдаларын айтабыз. Аят, хадистерде зикирди момундай кылсаң, зикиrdердин султаны бул Кур'ан-ы Карим. Демек ошол Кур'ан-ы Карим башталды, мына 4 ай болуп калды. 33 адам ошол жерде иштеп жатат, карылар. Bunun ошол башталышы иде келгенден кийин эле шаардагы 30 башы көрүнгөн жанагы устаз карыларды эле чакырдым. Бир чайханага чакырып туруп булардан совет алдым. Ушундай бир 24 саат күнү түнү окулган Куранды баштаган жатабын. Ошого кандай фикир бересиздер? Ушуну улантып кете алабызбы? Оюңуздар кандай деп ошол чайханада чакырып алып туруп ар биринен сураганда баары бир тогуштан бул улук иш болот, казыдамыла дешип туруп колдоп беришти. Демек ошол колдоосу менен алардын толук кандуу сөзүн алгандан кийин мына дүйнөлүк деңгээлдеги окуган карыларыбыз бар, устаздарыбыз бар. Ошо каарекелер конкурс жарыялатырдык. Биринчи ошол 160 жыл болуп калган мечит, музей катарында мечитибиз бар. Ошонун ичинде ремонтту кылып, карылар отура турган бардык шарттарды даярдадыңыздар биринчи. Ошол шарттарды канча мына ал шарттарды дагы Аллах разы болсун ошол жигиттерге, мен көпчүлүгүн атын да билбем. Мунуну мынандай кылыш керек деп айтып койдук, бир сом акчасын албадык, жасап эле бергиле, мунуну сатып алып бергиле, мунуну мындай кылып бергиле дедик. Ошол балдар күнү түнү чуркап ошол 24 саат Куран окулуп жаткан жерди саздап беришти. Адан кийин анан каарегелерге айтып, бир топ карылар келди, конкурс жарыяладык дагы. Конкурстан ошол 30 баланы каарегелер тандап алды. Бүгүнкү күндө ошол күнү түнү окулуп жатат. Bunun embi айтылбай турган көп сырлары бар. Кудай Таала көп фазилетин, bunun шарапатын көргөзүп жатат. Мамлекетибизге, то падышадан баштап акыркы инсанга чейин мамлекет жергебизге бул бардык тарабынан бале кырсыктан береке, жакшылыктарга бөлөй турган иншалла. Бул дүйнө жүзүндө мен угушумча Топкапыда, Турцияда окуйт экен, ошол живой окулуп турган Куран. Анан Дубайда дады, Дубайдагыны мен көрө элекмин. Чынбы жалганбы, мына Саудовский Аравияда окулунат, бул записте буктук. Анан мына биздин живой окулуп жаткан Куран 3-чү биздин мамлекетибиз Кыргызстанда башталды. Ошо борбордук мечитибизде 24 саат окулуп турат. Демек бир жумада, бир күндө бир хатым бир аз ашыгыраак болуп калат экен. Bir jumanın içinde 7-8 hatım толук бүтүп атат. Ошону элибизге, жерибизге, өтүп кеткендерге бүтүн баарына ар жума күнү bunun сообу багышталып турат тынбастан. Урматтуу мусулман биртугандарыбыз, демек баарыбыз бүгүнкү күндө ар бир аткарган ишибизге бир Кудай Тааладан ихластуулук тилеп эле калыс ниет менен аракет кыла бере турган болсок, буюрса дайым жакшылыктар боло бермекчи дейбиз. Дагы бир жолу сиздердин ошол куттуу Рамазан айындагы ибадат тааттарыңыздар Кудай Таалам кабыл кылсын демекчибиз. Баарыңыздарга Кудайдын тынчтыгы, мээрими, рахматын тилеп калмакчыбыз.